Бишкек шаарында милициянын генерал-лейтенанты Болотбек Ногойбаевдин жаркын элесине арналган укук коргоо органдарынын арасында дзюдо боюнча 3 күндүк турнир өттү. Турнирдин салтанаттуу ачылышына ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов катышты. Мелдеште жалпысынан 7 команда ат салышты. Алар УКМК, ички иштер министрлигинин ички аскер кызматы, Атайын багыттагы полку, Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун ички иштер башкармалыктары, күзөт кызматы жана юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматкерлери катышты. Биринчи орунду ички аскер кызматы, экинчини Атайын багыттагы полктун жана үчүнчү орунду УКМК менен Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ээледи. Жаштар арасында, ички иштер кызматкерлер арасында нарк маселелерди өнүктүрүү жана ошондой эле улардын тарбиялоосуна, өзүн өзү тарбиялоосуна дагы салым кошот деген ойдобуз. Бул иш-чаралар былтыртан баштап өткөзүлө башталды. Быйылкы жыл экинчи ирет болуп жатат, мындан ары дагы өтөт деген ойдобуз. Бул жердин жеңүүчүлөрү Москва шаарына барып туруп, укук коргоо органдарынын жана күч структураларынын арасындагы турнирлерге катышат.